Мына ушул Алтай истика конференциясында дүйнөдө салмагы бар Алтай таануучулар, түрколог жана тарыхчылар өзүлөрүнүн илимий ачылыштарын тааныштырып жатышат. Алардын катарында бугут жазуучуларынын сырларын ачкан Берлин Бранденбург илимдер академиясынын профессору Дипер Мауа бар. Тарыхты тактоо иштери жаатындагы жетишкендиктерге кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев токтолот. Өмүрүн Алтай таануу илимине арнаган профессор Дитер Мауэ илимпоздорго көп жылдык изденүүсүндөгү ачылыштарды айтып берүүдө. Ал француз илимпозу Александр Вовин жана жапон Йошида Ютаки менен бирге Монголиядагы эстелик таштан 6-7 кылымдарга таандык бугут жазууларын чечмелеп чыгышкан. Менин изилдөөлөрүм Борбор Азия чөлкөмүнө, анын ичинде байыркы түрк жазууларына тиешелүү. Бизге бугут ташындагы жазылган сөздөрдү чечмелеп чыгууга мүмкүн болду. Ал жерде байыркы түрк, согди жана монгол тилдериндеги жазуулар болгон. Бул ачылыш үчүн эл аралык Алтай истика конференциясынын 61-сессиясына карата профессорго медаль ыйгарылды. Атамекендик адистердин айтымында немис окумуштуусунун сыр болуп келген жазууларды которуп чыгышы кыргыз тарыхынын изилдене элек бөлүгүнө жол ачат. Бугуттагы жазылган жазмалар бул түрк, согды жана монгол жазмаларга тиешелүү экен. Ошондуктан муну чечмелөө абдан кыйын болгон. Ошондуктан Дитер Мауэнин түзгөн эл аралык мектеби ушуну аягына чейин чече баштаган. Мисалы үчүн сиз байкадыңыз, өзү профессор Дитер Мауэ Германиядан, бир окуучусу шакирти Япониядан, экинчи окуучусу шакирти Түркиядан жана үчүнчү окуучусу шакирти Франциядан. Алтай истика конференциясы президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясында өтүп жатат. Анда 5 жумушчу топ секцияларга бөлүнүп алып, бир нече багыт боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Дагы бир илимпоз Павел Рыкин, 8-кылымдагы чыгыш түрк каганатындагы кол башчы Тон Йокука жазууларын изилдеп, тарыхтан жаңы учурларды аныктай алган. Именно в надписи Тоньюкука нет. Тон Йокуктун жазууларында кыргыздар жөнүндө маалымат жок. Кыргыздар тууралуу башка орхон жазууларында кеңири кездешет. Бирок ал жерде чыгыш түрк колбашчынын Кытайга жана башка жерлерге жоортулдары тууралуу кенен жазылган. Дагы бир секция Алтай дүйнөсүндөгү улуттук оюндарга жана каада салтка арналган. Ар бир оюндун терең мааниси бар дейт тарыхчы Бактыкан Төрөгелдиева. Оюндар жаш өсүп келе жаткан муундун туура калыптанып, эрктүү болууга, патриот, өз элин, жерин урматтоого тарбиялаган. Азыркы аламдашуу доорунда дагы көчмөндөр оюндарынын кыргыз элинин түпкү нарт населин сактап калууга салымы зор. Окумуштуу докладын Ордо оюнуна арнаган. Бул оюн кыргыз элинин стратегиялык ой жүгүртүүсүнүн калыптанышына түрткү берген дейт Төрөгелдиева. Стратегияны кабыл алыш үчүн, келечекти чечим кабыл алыш үчүн аналитикалык аң сезим болуш керек, билим болуш керек, жана ошону жазай билиш керек. Мен ошондон мындай ойго келдим. Биздин кыргыз жерибиздин ушундай стратегиялык ой жүгүртүүсү абдан бийик деңгээлде болгон. Ошо стратегияны ой жүгүртүүнү калыптоодо Ордо оюну абдан чоң орунду ээлеткен. Мен аны изилдеп баштап көрдүм. 61-сессиянын өзгөчөлүгү Бишкекте 2 багыттагы Алтай истика илимпоздору чогулган. Алар өткөн кылымдын жарымында Европадан негизделген германиялык мектеп жана 90-жылдары Корея жана Жапония окумуштуулары түптөгөн Борбор Азиялык курам. Таң калыштуусу Алтай истика Германияда түптөлүп, Европанын көп элдери тамырын Алтай цивилизациясына байланыштырып келет. Кыргыз менен Кореялардын байланышы, же болбосо кыргыз менен тиги венгрлердин байланышы изилденип атат да. А түгүл немистер, даже орустар Алтай тоолорунан биз тараганбыз деп айтып атат. Ушундай гипотезалар бар. Демек мунун өзү чоң бир дүйнөлүк масштабта окумуштуулардын кызыгуусун пайда кылды дагы. 58-жылдан баштап ушул убакка чейин 61 жолу сессия өтүп атат. 61-си Кыргызстанда болуп атат. Эскерте кетсек, эл аралык конференция 27 августта президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Аларча резиденциясында башталган. Иш-чара 3-дүйнөлүк көчмөн оюндарынын алкагында өтүүдө. Жыйын 30 август күнү аяктап, жыйынтыгында резолюция кабыл алынмакчы. Андан соң отурумдун катышуучулары көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жана Кырчын жайлоосундагы маданий иш-чараларга сый конок катары катышат. Уланбек Дыйканбаев, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук, 1 канал.